Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен азыр сиздерге Куран окуунун пайдалары, артыкчылыктары тууралуу токтолуп кетмекчимин. Албетте Куран китебин окуп туруу бизди бул дүйнөдө туура жолго багыштап, ак менен караны, адал менен арамды ажырата билүүнү үйрөтүп, акыретте жаннатка жеткирет. Дайыма Куран окуп жүрүү имандын бекем болуусуна жана көптөгөн соопторго жетүүгө эң негизги себептерден. Куран Аллах Тааланын пенделерине берген ыйык китеби. Ал караңгылыктан жарыкка баштоочу китеп. Куранды түшүнүп, ичиндегилерди чечмелөөнүн биринчи баскычы Куран окууну үйрөнүү. Ислам тарыхында бүткүл илимдер Куранды окууну үйрөнүү менен башталчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланын Куран окугандарды сүйгөнүн төмөндөгүчө баяндаган. Албетте Алла Тааланын адамдардын арасында достору бар. Алар кимдер, ey Алланын элчиси деп сурашты эле. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди: Куранды окуп үйрөнгөндөр. Алар Алла Тааланын сүйгөн адамдары жана жакындары деп жооп берди. Аллах Таала өзүнүн ыйык китебинде ушундай дейт: Китабун анзалнаху илайка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Биз сага бул берекелүү Куран китепти, анын аяттарын акылдуу адамдар түшүнүп окушу жана андан акыл насаат алышы үчүн түшүрдүк дейт.